Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi ve kefâ. Vessalatu vesselamu ala nebiyyil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men iktefâ. Amma ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Urmatu cemaat, barыңыздарга айтмарек болсын. Кечеги туткан орозоңуздарды Аллах Таалам кабыл кылып, көпчүлүгүбүздүн билип же билбей жүзөгө ашырып алган күнөөлөрүбүздүн 2 жылдыгын тазалоого, тазартууга себепчи кылсын. Бүгүнкү атайын айт намаз окуйм деп таштап келген кадамыңыздарды Аллах Таалам эч качан жаман жолго, кырсыкка, Аллах нааразы боло турган жака бастырбасын. Атайын айт намаздан кейін кошунаны, туған урукту, ата-энени, бир тууганды, жетим жесирди зыярат кылуу максатта сойгон курбандыгыңызды таркатуу үчүн таштаган кадамыңызды Аллах Таалам кыяматта тозок үстүнө бейишке карай тартылган кыл көпүрөктөр эч качан тайгылтпасын. Кечеден бери айтып аткан такбир ташрихти, айтып аткан зикирлерди, Куран окуган тилиңизди Аллах Таалам баарыбызды өлөр алдыбызда да, кыяматта да эч качан жаңылтпасын. Бүгүнкү айт намазынын хутбасынын темасы сынактан өтсөк кыяматка чейин даңызаланабыз, даңкталабыз. Кийинки муундун тилинде. Мисалы, жөн эле бир адаби чыгарма окусаңыз дагы эзелки бир оболгу адамдардын кыска нуска жашоосунан бир сүртүмдөрдү келтирет. Чындап айтканда 40 жүк боло турган. Эми сахабалардын, табииндердин жашоосунан мисал келтиргенде негедир баар алып рахаттанып, ушунчалык бир өзүңүзгө дем аласыз. Сиздин дагы жашооңуз кимдир бирөө үчүн кийинки муунда алардын тилинде айтылып, сиз даңазаланышыңыз керек. Тема ошондой. Учуруна келгенде мен белгилеп өтөм. Аллах өз аятында "Стаъуду биллах وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ صدق الله العظيم. Аллахты белгиленген күндөрдө башка күндөргө караганда, учурларга караганда көбүрөөк даңазалап, даңктап, аны эстегиле деди. Белгиленген күндөр ушул Зулхижжа айынын алгачкы күнү жаңыргандан баштап такбир айттык, ла илаха иллаллах деген сөздү көп айттык. Ал эми дагы анын ичинде белгиленген күндөр деп кечеги Арафа күндүн багымдат намазынан баштап ар бир намаздан соң такбир ташрихти айтабыз. Дал ушуну айтып атат Аллах Таала. "Вазкуруллаха фи айямин ма'дудат" башка күндөрүңөргө салыштырмалуу ушул белгиленген саналуу күндөрдө Аллахка жалынып, жалбарып, аны эстеп, алдыга койгон ой, тилек, мүдө, максатыңардын орундалышын суранып алгыла деп атат. Биз үчүн бир мүмкүнчүлүк, бир шанс. Кече ошондой мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай пайдаландык. Анткени кечеги күн Арафа күнү эле. Дал ошол күнү ажыдагылар Арафатта тоосунда Аллахка сыйынып баарыбызга дуа кылды. Биз Арафатта тура албагандыгыбыз себептүү орозо тутуп Аллах Таалага жалындык. Андыктан фатуба лиллезина саму ва каму. Кечеги Арафа күндүн түнүндө туруп, күндүзгү күнүндө бир күн орозо тутуп, 2 жылдык күнөөсүнөн тазалангандар үчүн бейиш болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын өзүнүн хадиси бар. "Мен сама ливажхилла" Bir rivayette "Men sama
fi sabilillah. Kim Allah'tın razılığın tabu maksatda bir gün nafil oroza tutsa, Allah al oroza tutuuçu menen tozoktun ortosun 70 yıldık joldoy ıraqtatып alыстатып koyat degen. Bir gündük nafil oroza, bir gündük. Oşentip oroza tutkanlar üçün beyiş bolsun. Tuba lillezine zahhav ve a'tav. Bugün Kurban ayt namazın okup bütkönden keyin үйüne barıp özünün takıbalığın kimdir birölerge görsetүү üçün Allah Taala'nın buyruğun İbrahim Paygambardın sünnetün жүзөгө aşırуу maksatта kurbandı kılıp anın etinen özü oğuz deyip jana özgölörgө tarkatıp bergenler üçün beyiş bolsun. Tuba lillezine kanu mustagfirina bil ashar munfiqina bil leyli ven nahar. Buga çeyindele başka yıl 12 ay mezgil menen ayrıkça erten cuma degen tünü bari qoңuruq tartıp uktap atkanda Allah menen eğindeşip şıvıraşıp tahajjudka turgandarga jana taң zaarda istiğfar aytıp Allah Taala'dan keçirim sorap көрсөтүp da көрсөtpöy da kayrımdılık kılgandar üçün beyiş bolsun. Bugün kimler geldi? Ayt namazga kimler geldi? Bugün çındap Allah Taala'dan soğup ümit etkenler geldi. Bugün kimler geldi? Jürögünde takvalıktın ürünü kozgolgondor geldi. Jürögünde takvalıktın ürünü, Kudaydan korkunun ürünü kozgolgondordun kadamı bugün ayet namazga taştalıp geldi. Allah öz ayetinde sallallahu ve inne hadihi ummatukum ummeten vahide ve ana rabbukum fettekun. Sadakallahul azim. Özü negizi jalpı dünyadagi el birile umma, birile ümmetsingер, birile elsingер. Şunda aytkanda deyit Allah. Ve ana rabbukum fettekun. Amen silerin Rabbiңермен fettekun menden korkup, sestenip, çoçup takvalık kılgıla deyit. Mına bugün Kuday Taala'dan korkup, sestenip, çoçup takvalık kılgandar bugün ayet namazga kelişti. Bирок meçitте nечи elge jıkt olsa biz aybay köp keldik dep aldanбашыбыз керек. Balkim başka günü başka şar'i emes jamanıraaq işte mından 10, 100 je 1000 есе köp toptolup atkandır. El-İslam yuvahhidul umma. İslam jalpı ummanı, koomçuluktu bir jеңден kol, bir jakadan baş çıkargan çıgaruga, ıntımak boluga çakırat. Falimada tuşattitun. Anan emnege oşo ıntımaka çakırgan diningdi tutup atıp dagı emnege bölünösün. Nege jek jahatka, ulut, uruga men tigiden men bundan da bölünösün. El-İslam yu'izzul umma. İslam din degen özü biz tutunup kele jatkан İslam din bizdi şunçalık barktap, bağlap, kadırlap dаңazalayt. Falimada tudillu nafsak. Anda emne üçün özüңdü özüň zina menen, arak menen, uğurluk menen kordop atasың. El-İslam yugnil umma. İslam ummanı şunçalık baygılat, bayıtat. Akıl jatынан, ilim jatынан, adab-akhlaq jatынан, jan dünyösün tazartуу jatынан İslam şunçalık bayıtat. Falimada tiftakir nafsak. Anda emne üçün sütkorluk menen anan zina menen özüңdü kedey kılıp atasың. El-İslam yahdil umma. Falimada tudil. İslam özü hidayatka jeteli. Emne üçün başka din öküldörünün madaniyatın erçүү menen özüңdü özüң anan üybülöңdü dagı adaştırıp atasың. Jıl sayın Kurban ayt namazın okuganda kelgenimiz menen ketkenimiz
окшош болот. Жыл сайын. Бирок сиз өзүңүзгө өзүңүз такыр суроо бере элексиз, же сурасаңыз жообун да уга элексиз өзүңүздөн өзүңүз. Мен жылына 2 жол айт намазга барат экем. Бири ораза айт, экинчиси курбан айт намаз. Бул намазга барганымдан келгенимдеги өзгөрүү өзүмдөн таппай атам деп издедиңизби өзүңүздөн бир өзгөрүүнү? Келдиңиз, кайра кеттиңиз. Болду. Жаныңыздагыны карап, ушул көтөрсө көтөрөйүн, 2 колун. Эңкейсе эңкейейин, бурулса бурулайын деп эле мисалы окугандар бар арабызда. Чындап. Бирок өзгөрүү жок. Өзгөрүү жок. Айт намазды аябай жакшы билгенибизде дагы, орто билген инсанда дагы, такыр ала-чала билген инсанда да өзгөрүү жок. Ибрахим алейхиссаламды мисал кылып көрөлү. Өзү негизи бул кутбада Ибрахим алейхиссалам жөнүндө сөз болбой коюшу чекилик. Ибрахим алейхиссалам юмтахан ва юхтабар лиюмна. Юмтахан лиюмна. Ибрахим пайгамбар Аллах Тааладан тартуу, күтүүсүз деген орыс эмне деп коет аны? Сюрприз деп коет го мындайча айтканда, неожиданный деген. Ооба. Күтүүсүз тартуу, белек алуу үчүн Аллах тараптан сыналды. Юхтабар лияулуа. Даражасы өтө бийиктеп, кадырлуу, бартуу болуп даңазаланыш үчүн сыналды. Сыналганда да өтө катуу сынак менен сыналды. Кантип угуп көрүң. Ибрахим пайгамбар 3 рет удаасы менен түш көрдү. Пайгамбарлардын түшү дагы өңүндөгүдөй вахий катары кабыл алынат эле. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам түш пайгамбарлыктын 46 бөлүгүнүн bir бөлүгү деген. Бирок таңзаарда көргөн түшүңүз ал чындык. Жакшы түш болсо дагы, жаман түш болсо дагы ал чындык. Экөөнү тең кайрымдуулук кылып, жакшысына жетейин, жамандан кутулайын деп кайрымдуулук чыгарышыңыз керек. Кайрымдуулук деген ал кайрымдуулук десе көпчүлүгү чөнтөгүнө кетет ою. Истигфар айтың, салават айтың, ушул кайрымдуулук. Ибрахим пайгамбар өзүнүн уулун союп түш көрөт. Союп түш көрөт. Кадыресе кадимкидей, кээде мисалы барыбыз деле кездешет бул. Кээде бир түш көрөс, уйкуңуздан ойгонгондо негедир жеңил, ырахаттуу эс алып калгандай болуп түш көрөсүз. Анткени өтө сонун түш көргөнсүз. Кээде бир түш көрөсүз, ойгонгондо корккон, өтө чарчаган абалда түш көрөсүз. Туура ошондой барыбызда бар мындай. Ибрахим пайгамбар өзүнүн уулун өңүндөгүдөй союп атты, өңүндөгүдөй. Кээде бир түш көрөсүз, өңүңүздө жүргөндөй болосуз дагы, өзүңүздүн көргөнүңүзгө өзүңүз ишенбей, көпкө чейин ошону көргүңүз келип, жүзөгө ашшын калып жүрө бересиз. Ал өңүңүздөгүдөй көргөнсүз. Ибрахим пайгамбар да өзүнүн уулун кадимкидей союп түш көрдү. Бирок ага чейин эмне кылды? Ага чейин Аллах Тааланын буйругу менен Истанбул. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghayri zi zar'in 'inda baytikal muharram. Sadaqallahul azim. Ayat ушул жерге чейин окуп турайын. Аллахтын буйругу келди. Сен өзүңдүн жубайың менен уулуңду белгиленген орунга алып барып ташта деди. Эме айтып атат? Rabbana, ey Rabbimiz, ey Rabbim, men өзүмдүн урпагым деген келинчегим менен уулумду өзүңдүн үйүңдүн жанына такырдан өспөгөн, эгиндан өспөгөн, суусуз какыраган жерге, чуңкурураак орунга. Кааба эң чуңкур жер, жердин эң чуңкуру Кааба. Жердин эң чуңкуру Кааба, ошондуктан аны Сүрратул Ард жердин киндиги деп эсептелет. Жердин киндиги. Киндик кандай чуңкур болсо, Каабада кудду ошондой чуңкур жерде. Ошол жерге алып келип таштадым деди. Аллахтын буйругу бул. Ошондо Хажар энебиз, ey Ибрахим, мынабул чаначтагы суусундук бул
Kechke çeyin jete turgan emес, şunçalık az. Anın bir burçundağı salıngan talkan, maydalangan niyet, jana başka tamaktar, bul balam ökөөbүzgө bir gündük tamak bolup jarыбайт. Nege mындай kılıp atasız? Un çıkkan jok. Kimge barıp arızdanam, kimge söyönem, kimden su surayım, kimden nan surayım. Dedile un çıkkan jok. Anan karap turup jubayı. Allahu emarak. Allah şimdi buyurdu bu. Meni uşul jaka jetkirip koy, jubayың menen balаңды ушул жака таштап кой деп буйругу dedi. Buyurdu dedi. İbrahim peygamber un çıkmastan jön gana başı ikedi. Karan. Uşul жерден alına turgan sabak. Anan Hacer enebizin bir sözün karan. İden len yudayyana. Eğer Rabbimiz uşintip buyuruy turgan bolsa, anda Rabbimiz bizdi eç kaçan unutbaydı. Al bizdi jogotpaydı. Al bizdi özü rızkısın berip toygozot jana susuzumuzdu kandırat. Özü көзөмөлөйт, карайт dedi. Karan kagılayın. Bizdin bul bugünkü hutbadan alına turgan sabak. Bizdin jubaylar uşunday boluş kerek. Sizdin jubayыңыз barыбыздын. Kızımız kimdir birögü jubay bolgonda al da uşunday tarbiya menен ösüş kerek. Oşonday tarbiyada tarbiyalangan kızdı kelin kılıp alışыңыз kerek. Allah'a toba kel kılıp söyөнгөндү. Hazır крайникти ачса суу чыга турган чоргосу бар. Сусын тартса бүт барды кете турган туалети бар. Ачса газы күйөт. Анча-мынча табак кашыгы бар квартирага келиниңизди алып келип киргизип койсоңуз, мени кайнатам менен кайненем өлтүрмөй болду дейт. Эч нерсеси жок, квартирага киргизип койт дейт. Чын ушинтет. Ушинтет. Сиз деле мисалы бир квартирага кирсеңиз, айтасыз да, мебели каякта деп. Hacer enemiz divan сураган жок. Mebel сураган жок. Grill сураган жок. Чын, сок сураган жок. Rabbimiz bizni unutmayt dedi. Uşintip mezgil menen bирок kabar alıp attı. Mezgil menen kabar alıp attı. Anan bирок uda öz ulun soyup düşüne girdi. Emi uşul balası atasının düşüne bıçak tartılıp kirip atkan balasının kurağı kança da ele деп атат. As-sa'i деген söz, as-sa'i деген мына мынтип колдорду мындай кылып туруп, кадимкиде мында атасы менен бирдей болуп, же атасынан бир аз 3-4 кадам алдыда чуркай турган небереңиз барбы сиздин? Акырын басып кеп атканыңызда сизден озуп кете турган небереңиз барбы? Ошону as-sa'yu атасы менен бирдей басып, же атасынан, чоң атасынан, тай атасынан алдыраак чуркап басып кала турган деңгээлдеги эң ширин тигин алып берген эле десең, чуркап барып алып бере турган. Аябай күлкүлүү суроо бере турган. Чарчап келсеңиз мойнуңузга асылып, чарчооңузду кетире турган курагын айтып баланын. Бул тестиер мезгили. 10, 11, 12, 13 жаш. Ошон үчүн Аллах Таала Кур'анда станам биле. Falamma balagha ma'ahu as-sa'i. Качан гана Исмаил деген жүрөгүнүн мөмөсү, боорунун жыты болгон İsmail уулу Сая өзү менен тең, же өзүнөн алдыраак чуркап баса турган куракка келип калганда, Ибрахим атасы акырын келип, жанын отургузуп, эркелетип, аркасын таптап, قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. Ушул жерде Bunayya деген сөз кагылайын уулум деген сөз. Кагылайын уулум. Ата өзүнүн уулун бир нерсеге көндүрөрдө эркелете баштайт. Ошентип өзүнүн уулун бир нерсеге мындай көндүрөт. Бөрөк таянган абалда, бала, бере келчи. Торананы кыл дейсиңиз го? Ошондой дегендер барыбыз деле бар андай. Же эки колуңуз чөнтөктө. Алып кой мунаны дейт. Аны сиз айткандай албайт алдагы балаңыз. Ошо сиздин кыйкырыңыздай өтө жаман сүрөт менен алат. Бул жерде я Bunayya, эй уулум кагылайын. Жүрөгүмдүн жыты, боорумдун мөмөсү кагылайын деген сөз бул. Бизде жаным, секетим,
Ар кандай сөздөр менен эркелетебиз балдарыбызды. Ушунда аркасын таптап, кагылайын уулум. Өтө кооптонуу менен айткан ушул жерде. Муфассирлер ушул жерге келгенде өтө кыргылданып үнү чыгат эле дейт. Анткени ал уулум бир аздан кийин муздайт. Сарайыңдагы кашыла өзүң баккан өгүзү союп атканда кыйла нары бери келесиң го көрбөй эле коеюнчу деп. Улакка чаап жүргөн атың союла турган болсоңдар жака кетип каласың. Көрбөй эле коеюнчу деп. Бул өзүнүн уулун союган атат. Уулум кагылайын. 3 күн удасы менен түшүмдө сени муздап түш көрдүм да. Бул Аллах Тааладан келген кабар экенин анык билдим. Эми карап туруң. Фанзур маза тара. Ушул мен айткан сөзгө өзүңдүн пикириң кандай бир сарасеп салып, ой жүгүртө аласың уулум деди. Кара, ата менен уул сүйлөшүп атат. Кантип өзүңдүн балаңды Москвага жөнөтүп атып, же көлгө 15 күндүк лагерге жөнөтүп атып, көз жаш кыласың го? Кызыңды турмушка берип атып канча эмишиң дейсиң? Эриңдерин тиштеп алып. Нары барып бери келесиң. Турмушка берип атып ыйлайсың. Бул ата өзүнүн уулун сойгон атат. Фанзур маза тара. Кагылайын уулум, бир мында ойлонуп көрчү, не дейсиң? Сойба десең сойбой эле коюш мүмкүн деген жок. Бир өзүң туура пикир кабыл аласың дегендей кылды. Эми баланы карап коюн. Астагфирулла. Кала я абати ф'ал ма ту'мар. Субханалла. Кала я абати деген ата кем деген. Аби деген ата, абати деген ата кем деген. Яны созулушу я абати ф'ал ма ту'мар. Я деп созулушу сизге болгон сый урматым, кадыр сый урматым шунчалык бийик, шунчалык жогору. Я деген сөз, сиз бизди таштап узакка жок болуп кетсеңиз деле, мен сизди ушунчалык атакем деп ушунчалык сиздин мойнуңузга асылгым келет. Жаным атакем. Иф'ал ма ту'мар. Эми Аллах буйруганын жүзөгө ашыра бериң. Сой дедиби? Союң деди. Сатажидуни иншааллаху минас-сабирин. Сизди эч качан уят кылбайм ата. Сизди кайридиндерде уят кылбаймын, кайридиндерге. Баланчында кылган экен, баласы тигендей болуптур деп, мен сизди уят кылбаймын. Кудай буйрса мени сабырдуу деп биле бериң. Чыдап беремин. Тарта бериң бычагыңызды деди. Апасы менен коштошту, жаңы кийимин кийди, жуунду. Бирок Ибрахим пайгамбар алдыда келе жатып, кадимгидей сүлкүлдөп ыйлады. Элестет. Эми ушундан алына турган сабак. Бул перзент эмнеликтен атасынын жанында дайым эркелетип монду жүрбөсө дагы ата кем деди. Анткени дуа кылганда, эй Раббим, мага шунчалык бир назик, баш ийүүчү перзент бер деп ыйлап дуа кылат эле. Баш ийүүчү перзент бер деп дуа кылат эле. Фаламма аслама ва таллаха лил жабин. Качан гана экөө тең кайрылашып туруп, кайрылашып атат ата менен бала. Кайрылашып кучакташып туруп, кайтпайбыз балам деди. Атакем жаным, кайтпайм мен мындан, кайтпайм. Аллах буйруганын ошондой кылып жүзөгө ашыра бериң деп, ата бала кадимгидей чекелеринен сүйүшүп, моюндарынан жытташып, кучакташып кайрылашты. Ва таллаха лил жабин. Анан балам кагылайын уулум, кандай кылсам? Кандай кылсам? Эми желкеңден, муну кара куштан желкеңден момда мыжыгамдагы бешениң менен бир аз жерге каратайын деди эле уул айтты. Ата, матырураак, жерге матырураак, мында катуураак кадап кармаң. Кокустан мен алкымым ооруп кеткенде, атакем деп көзүмдүн кара сиздин караңызга кадалып калганда, мээримиңизден бычакты тарта албай калып Кудайдын каргысында калбаң деди. Кара. Дал ушул учурда эми Аллах Ибрахим пайгамбарга үн катып атат. Ва надайнаху айя Ибрахим. Эй Ибрахим деп үн каттым дейт. Эй Ибрахим деп үн чыгардым.
Cebrail arkılуу Cebrail aleyhisselam ey İbrahim dep Allah'ın vahyin jetkirip atadi. İbrahim peygamber bir kança jolu bıçaktı balasının alkımına tarttı, ötpödü. Orundan turdu, oturdu, canına kara taştı, şunda şiltetili kesilip gitti. Azır dal oşol balasının muzda bирок bıçak ötpөй kalgan jer, momундай bir kuçak jetpеген mamı taş menen belgilen oşol jer turat azır. Turat oşol jer. Ar umraga bargan sayın oşo jamaatка oşo жерде токтотуп, tegi jerde dep көрсөткөнгө аракет кылабыз. Siz ағы барасыз, көресіз иншалла. Азыр ажылар дал ошол жерде турат, ошонун айланасында жүрөт. Дал ошол жердин айланасында жүрүшөт. Шайтанга таш ырыткан жерге жакын. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. Ey İbrahim, көргөн түшүңдү өңүңдө жүзөгө ашырганга аракет кылдың. Чындыкка чыгардың, төгүндөгөн жоксуң. Ушул үчүн дагы Najzil muhsinin men eng mыкты чебер анан кайрымдуу инсандарды ушинтип сыйлаймын. Кантип сыйлаймын деп атат. Inna hada lahuwal bala'ul mubin. Негизинде аныгында мен сенин уйкуңда 3 ирет удасы менен түшүңө өз уулуңду кара чечекей уулуңду муздап түшүңө киргизгеним бул мен тараптан сага болгон өтө чоң сыноо эле. Мен сени сыноо максатта гана ушундай кылдым. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Уулуңдун ордуна 5тен кара көгүш мүздүү кочкорду алмаштырдым деп атат. وَفَدَيْنَاهُ. Уулуңдун ордуна мен 5тен көгүш кара мүздүү кочкор менен алмаштырдым. Ошондо Жабраил алейхиссалам мен асра мен тарфата айн көз ирмемден батыраак келди Аллахтын буйругу менен Ибрахим пайгамбарга. Көз ирмемден батыраак. Ал көктө абада калкып туруп эмне деди? Аллаху акбар. Эй Ибрахим, Аллах баарынан улуу. Аллах баарынан улуу. Мына түшүңдү жүзөгө ашырдың эле, ал болгону Аллахтан сен сага болгон сыноо эле. Аллах баарынан улуу деп үн катты. Жерде пешенеси менен, тумшугу менен кумга матырла турган Исмаил алейхиссалам дароо угуп туруп, ла илаха иллаллаху валлаху акбар деди. Анан Ибрахим пайгамбар колундагы бычагын кармаган оюнча Аллаху акбар ва лиллахил хамд деп токтотту кара. Аллах баарынан улуу ва лиллахил хамд. Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун. Уулум тирүү калып ордуна кочкор түштү деп атат. Демек кечеден берки ушул Зулхижа айы киргенден баштап айтып жаткан ушул такбир ташрик бири периштенин ортоңкусу башы Аллаху акбар деген эки сөз периштенин, Жабраил периштенин ортоңкусу Исмаил алейхиссаламдан эң акыркысы Ибрахим пайгамбардын айткан ибадаты. Караң. Айтуу менен кимдердин сообундай соопка жетишип атасыз? Кимдердин сообундай соопка жетишип атасыз? Такбир ташрик айтайын десек, бул жерден бирөө айтып, негедир окшошпой атат. Такбир ташрик менен ал сиз өзүңүздүн жашооңузду, жан дүйнөңүздү нурдантасыз. Бул күнкү мынабул курбан айт, башка курбан айттан такбир ташриги менен, анан курбандык менен айырмалансын быйылкысы. Темабыздын негизине келдик. Estağfirullah. Ve terakna aleyhi fil ahirin. Ошентип Ибрахимди ысымын кийинки муундун тилинде даңазалап койдум. Кантип десе, Саламун аля Ибрахим. Ибрахимге тынчтык болсун, Ибрахимге тынчтык болсун деп кыяматка чейин кийинки муундагы өзүнүн дуасында ошентип даңазалап өтө турган кылдым дейт. Сынактан өтсөк,
biz dagı bu жашоо өзү сынак, өзү сыноо. Allahu akbar деп башталган азандын hayya alas salah, hayya alal falah деген эки сөзү биз үчүн сынак айтып койгон. Намазга кел, денеңди тозоктон бошотуп алганга кел деген сыноо чакырыкка эгер жооп бере ала турган болсок, анда кийинки муундун тилинде кандай мыкты намазкан экениңиз жөнүндө аңыз кеп болот. Келе албасаңыз, бейнамаздыгыңыз жөнүндө акараттап каргашат. Мисалы менеке, Ибрахим пайгамбар өзүнүн уулун сойду. Уулун сойгонго аракет кылды. Бирок союлгон жок албетте. Ушул сынактан өткөндүгү үчүн Аллах мынтип атат: "Ва таракна алейхи фил ахирин." Керек болсо, ey Ибрахим, мен сени Мухаммад деген пайгамбарымдын өзүнө берилген жана үммөтүнө ыроолонгон намаздын ичинде сенин ысымың кыяматка чейин кайталанып айтылат деп атат. Мен сенин ысымыңды Мухаммад жана анын үммөтүнө сыйлуу кылып киргизип коем. Кайсыл жерде? Аллахум ташаххудтан кийин Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад кама саллайта аля وعلى آله إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد. Qarang, İbrahim peygamber Allah'ın sınavından öttü. Allah özü vada verdi ki: "Ve tarakna aleyhi fil ahirin." Keyinki muundun tiline men seni dаңазалап koyamın. Alar seni көрбөсө дагы, сынактан өткөндүгүң үчүн менин буйругум менен алар сага Ибрахимге салам болсун. Ибрахимге Аллахнын берекеси түшсүн, мээрими түшсүн, салам болсун, тынчтык болсун деп сени даңазалап өтүшөт деп атат. Биз дагы дал ушундай Ибрахим пайгамбар Аллахтын сыноосунан өтүп даңазаланган сыяктуу биз дагы кийинки муундун тилинде кар тарых бизден кийин жазылат. Ошо кар тарыхта кийинки муундун тилинде биздин эң мыкты чыган таква, ынтымак, анан намазкан, Кудайдан корккон таква инсан катары даңазаланышыбыз керек. Бирок ал үчүн эмгек кылышыбыз керек. Алмамышы узума түш деп жатып алыш менен эч качан даңазаланбайбыз. Андыктан кагылайын, сүйүктүү бир туугандар, Аллах өз аятында айтты: "Кул би фадлиллахи ва би рахмати фа бидалика фальяфраху хува хайрун мимма яжмаун." Садакаллахул азим. Бүгүн кубана турган күн. Чын бүгүн сүйүнө турган күн. Бүгүн оозубуз ачылат азыр намаздан кийин. Оозданабыз. Сыртта сиздерди шириндиктер күтүп атат. Бирок эң алгач кайсыга кубаныш керек? Аллах өзү айтты: "Кул" айткын ey Мухаммад, "Би фадлиллах ва би рахмати." Эң алгач мен берген ислам динди дин деп тутунгандыгы үчүн, мен жүргөн китепти барактагандыгы үчүн, Кур'андуу болгондугуна сүйүнсүн. Ушул экөө алар өктөп жүрүп топтогон байлыгынан ушул ислам дини менен Кур'аны пайдалуураак жана артыгыраак деди. Бизде ислам динибиз болгондугу үчүн келдик мына мечитке. Колубузда китеп болгондугу үчүн намаз окуп атабыз. Чындап, биз мусулман болгондугубуз менен сыймыктанышыбыз керек. Биз Кур'ан китебибиз бар болгондугу үчүн сүйүнүшүбүз керек. Башка сүйүнүштөр бул сүйүнүштүн алдында эч нерсе эмес. Айтыңыздар, дагы бир жолу маарек болсун. Эми айт, Курбан айт намазынын окулушу мындан 3 ай мурдагы окулган Ороза айт намазынын окулушундай эле. Айырмасы жок. Аллахым, мен 2 рекет Курбан айт намазын окууну ниет кылдым. Баардык такбирлери менен бирге. Жүзүмдү кыблага бурдум, ушул имамга уюдум. Халисан лиллахи таала Аллаху акбар дейбиз. Андан кийин имам сана окуйт, санадан кийин субханакаллахумма ва бихамдик
ve tebaraka esmuk ve teala cedduk ve la ilahe gayruk degenden keyin anan imam 3 jolu Allahu ekber deyt. Uşul uçurda kirişu takbiri menen bul takbirin ayırmasını imam sizlerge aytat. Ankeni kirişu takbiri Allahu ekber kıska gana. Alemi 3 takbir uzun. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. 3 jol aytabız. Har birinde koldu düşürüyoruz, üçüncüsünde koldu baylayız. Anan imam kıraat kılat, anan ruku anan sajda bolat. Ekinci rekette imam kıraattan keyin veladdallin amin anan zamm sureden keyin anan da 3 jol aytabız. Oşonda rüküge ketip kalbayız inşallah. Anan salam berебиz, anan dua kılabız, anan hutbası okulat, anan şendi bugünkü ayet namazыбыз bütet inşallah. Allah Taala barыңızlarga Kurban aytты mübarek kılsın.